Республикалык, облустук жана райондук деңгээлдеги шаар мэрлерине, айыл өкмөт башчыларына талапкерлер сынак аркылуу тандалат. Азыркы тапта талапкерлер борбордо республикалык жана облустук сынактарга, ал эми райондордо райондук жана айыл өкмөт башчылыгына талапкерликке арыздарын берип жатышат. Эртең 25 декабрда документтерди кабыл алуу аяктайт. Андан кийин талапкерлер мыйзамдуу билүү боюнча 60 суроодон турган тестирлөөдөн өтүп, 3 этапта ооз-2 аңгемелешүүгө киришет. Бардык сынактан өткөндөн кийин алардын тизмеги резервдеги кадр катары министрлер кабинетине жөнөтүлөт. Быйыл жаңы мыйзамга ылайык республикалык деңгээлдеги шаар башчылары 10 жылдык жетекчилик стажы, облустук 7, ал эми райондук 5, айыл өкмөт башчыларына 3 жылдан кем эмес башкаруучулук эмгек тажрыйбасы талап кылынат. Аны менен катар өзү туулуп өскөн жерге жетекчиликке кое алышпайт. Мындай талаптар коррупциялык ыкмаларды азайтуу максатында кабыл алынган. Муниципалдык резервди түзүүдө мындай 2 этап менен айтсак болот. Ушу биринчи этабы мынакей ушул жериндеги региондо, тагыраак айтканда областтарда бир комиссия түзүлүп, ал комиссиялар ушу райондук маанидеги шаарлардын жетекчилерин, ошол эле учурда айыл өкмөт башчыларынын кызматынын ордуна дайындоо үчүн резервдер жүрөт. Ал эми ушул областтык маанидеги шаар бул 12 шаар, ошол эле Ош жана Бишкек шаарларынын мэрлерине дайындоо боюнча атайын ошо резерв, ушу биздин борбордук аппаратта комиссия түзүлүп, анын төрагасы мен болом.